Мындан тышкары Бишкекте транзит кирбеш керек. Айланып өтүш керек. Жолдордун баарын ойлонуп бизге сунушуңузду бериңиз. 2 жуманын ичинде. Кайсы жер болгондо, кандай болгондо транзит чыгат. Бишкектин ушул эки зоналары менен кайсы жерде смог жана 500 чыгып кетип атат. Ошо жерде катализатор менен гана машиналар жүрсүн кышында. 1,5 миллион машинени сатып алыптырбыз биз кыргыз эл. Ошонун 1 миллион 200 миң машинеси 15 жылдан аркысы. Бүт эски машинелер чогултуп, алардын катализаторундагы кезип, $300 $500 чейин сатып ийип, азыр мына баары тең Бишкекте жүрөт. Ушул проблеманы чечкендей болгула. Эмки кышкы сезон башталганга чейин ушул сезонду чечиңиз. Эмки кыштан баштап, Эмил Мырзакулович, биринчи күнү нечетный машинелер гана жүрсүн. Силер Бишкекте жашап аткандардын машинелерин так санын алып чыккыла. Мына министр транспорту менен чогуу. МВДга бердик. Автомобилдер боюнча аткарууну, унааны. МВД, Минтранс, нере города Бишкек. Бишкектин тургундарынын канча машинеси бар? Тактап, аныктап чыккыла. Бөлөк жактан келген машинелердин баарына шаардын кире беришине ловушкалардын баарын койгула. Мына азыр 1,5 миң автобус алсак, элдин баары шаарга кире беришинде машинелерин стоянкага таштап коюп, автобус менен Бишкектин ичине кириш керек. Канча киши Бишкекке келемдсе, ар бири бирден машина айдап алып келип атпайбы? Ушул мероприятиялардын баарын комплекс кылып, эртең өкмөттүн заседаниясына алып келгиле. Шарттардын баарын карап туруп. Биз иш боюнча проблеманы чечкенге мүмкүнчүлүк барбы? Чечели да. Колубуздан келгени.